О деле ишеничте эле болбогол азыр. Бирин жаңыртат, экинчиси кайра ошону баштайт. Бая эле өстөрүн эле тааныштарын, туугандарын алып келип эле коёбу ушундай. Системасына ишенбейм, эч качан ишенбейм. Качан биздин Кыргызстаныбызда туура иштеген адам келет, ошондо анын сот системасы өзгөрөт. Мурдагы иштеген сот системасындай мурдагы иштегендер кайра эле иштеп, эч кимиси алынган жок. Ошолорду эгер реформа болуп турган болсо, эң башындагы сот системасын өзгөртүш керек болчу. Азыр өзгөргөн жок, мен көргөн жокмун. Ошол эле соттор иштеп атат. Мурдагы эле саясат жүрүп жатат. Мурдагы эле незаконно камалып жатат. Саясатчылар ошол эле эч өзгөргөн жок. Бул өзгөрбөйт, бул оңой эмес. Биздин коррупция бар күнү бирип тамыры менен кирип кеткен. Буну жою кыйын. Ой, ошону биле албайт экем. Ошону айткым да келбейт, биле албайм, акыйкат жок. Ошон үчүн айткым келет. Сотко ишенесизби сиз? Жок. Ишенбейсиз. Ишенбейм. Сот системасына вот мурун ишенч эмесмин да, азыр кичине ишенип калдым. Азыр кичине ишенүү бар. Буюрса эми дальнейший ишенебиз буюрса. Кудай буюрса иншалла. Ишенбейбиз деп айтып болбойт. Жамандай берсең, жаман нерсе келет да. Биз жакшылаганга аракет кылайлы. Жакшылап аракет кылсак, адам аракет кылат да. Эми чынында жакшы кадр керек да. Жакшы кадр керек ошол. Кыргыз үчүн күйгөн эл керек, чынында келгенде. Мамлекет үчүн күйгөн эл керек. Европада, чет жакта бүт мамлекет үчүн күйүп аракет кылып атпайбы. Бизде деле аракет кылсын. Биринчиден эл аракет кылсын, эл делечи. Эл деле жардам берсе болот. Анан кийин киртик ала отурган эмне толк дейм да. Убакыт өтүп атат итегиле, жашоо өтүп атат. Сот системасы 5 кол тең эмес дегендей, баардык соттор эле бирдей эмес. Анын ичинде өйдөсү бар, ылдыйы бар, баары бир тегиз эмес. Чынчылыгы да бар, калыс иштегени да бар. Основном карапайым элге калыс иштейт. А так жанагындай немелерге анча-мынча кызматта отургандарга кичине калысыраак болуп атат да. Основной реформа эми аны билбейм, эми кандай кылыш керек. Алардын эми немеси, өзлөрүнүн намысы, өзлөрүндөгү болгон совести болуш керек. Баардыгын бирдей караганга аракеттерин кылыш керек. Ошондой деп ойлойм. Эми ал боюнча талкууланып атпайбы, көп жылдан бери келип атат, же ишке ашырылбай келип атат. Анан мен ойлойм эми сот реформасын кылбаса болбойт го, таза болуш керек. Эми таза соттор болуш керек, анан айыл кебелаларын айлыгын көбөйтүштө эмес болуш керек, менимче өздөрүнүн абийиринде болуш керек, кичинечи. Ошентип ойлойм, өзүмдүн атоолдук оюм да. Эң биринчи чоңдордон башташ керек. Именно чоңдордон. Мен ошол эле чоңдордон. Чоңдордон эле баштаса болду. Муну жакшылап эме кылыш керек да. Законду аябай. Бизде закон жок, мыйзам жок. Мыйзам жок да, ошол эле. Ой, жок, ал жакта вообще биринчи ошол жакта да. Канча адамдарды адилетсиз соттор отуруп, канчасын камап атат бейгүнөө. Соттордо вообще аларда адилеттүүлүк жок. Бизде дегеле адилеттүүлүк жашоо жок болгон. Эми билбейм, мындан кийин болуп калар деп үмүт кылабыз да. Жок, биз мисалы азыр бир билими бар киши ушундайга мээси жетпесе, биз айта берген менен пайда жок анын. Бизге ушул главный ушул коррупцияны жок кылыш керек. Бир адамдын иш билген кишинин сөзүн угуш керек. Ошол эң башкысы. Эми азыркы президенттин сөзүн уксам, балким жакшы болуп кетербиз деген бир гана үмүт да. Сот системасына ишенем. Эми ал ошо сотто иштеген чоң илгертен бери иштеп келген опыттуу соттор өзүлөрү чечиш керек да. Эл эмне дейт, эл эчтеке дей албайбыз. А так сотко ыраазыбыз.